Өткөн жылдын сентябрь айында Ош облусунун Кара Суу районунун Фуркат айылында атышуу болгон. Ал атышууда Эрежес Мушташтын чебери Төлөгөн Рахманбердиулунун бутуна ок тийип, облустук ооруканага түшкөн. Анда спортчу кокустуктан улам өзү атып алганын айтып, маалымат берген. Тапанча таап алды, мына көрүп бербейсизби, мен не болсо сотрудникмин да мурда бывший. Көрүп бербейсизден көрүп атып, өзүм неме кылып атып, ичинде заражать этилген боюнча экен эле. Ошол жерден өзүм басып алдым. Кийинчерээк айрым маалымат булактары бул атышууга Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы Кылыч Саркарбаевдин тиешеси бар экенин жазып чыгышкан. Бирок Рахманберди уулу анын эч кандай тиешеси жок экенин билдирип чыккан. 14-февралда спортчу Төлөгөн Рахманберди уулу президентке кайрылуу жасап, Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылычбек Саркарбаевден зак көрүп жатканын билдирген. Мындан бул жака Ошто жашоо кыйын болуп калды биз үчүн. Азыр эми Кимсанов Эмиль акенин жана менин үстүмөн иш козготуп каматабыз деп жатышат. Айта кетсек, Рахманберди уулунун бутуна ок тийген окуя боюнча укук коргоо органдары Кылыч Саркарбаевдин тиешеси бар же жоктугун ачыкташкан эмес. Андан тышкары спорт комитетинин башчысы жумуштан четтетүү жөнүндө коомдо ар кандай сын пикирлер арбын айтылган. Бирок ага карабастан жетекчи өз кызматын аркалап келген. Ал эми бүгүн Саркарбаев массалык маалымат каражаттарына маалымат берип, айтылып жаткан иште күнөөсү жана тиешеси жоктугун билдирди. Мындан тышкары убактылуу өз арызы менен кызматтан кетерин ачыктап, Рахманберди уулунун президентке кайрылуусунда бирөөнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн экенин айтат. Эми бул боюнча мен кечээ деле жооп бердим. Укук коргоо органдарына сурак бергем. Соттун эч кандай өкүмү чыккан эмес, мага айып угузулуп. Ошол эми күтүп жатабыз. Бүгүн шаар башчысы Талайбек Насырбековичке кирдим өзүм. Ошо бир жаңсыл болгончо өз арызы менен жумуштан четтетип туруун өтүндүм. Талайбек Насырбекович да бул сунушумду колдоду жана туура көрдү. Ошо бүткөнгө чейин жумуштан кеттим азыр. Ички иштер министрлиги Төлөгөн Рахманберди уулунун президентке жолдогон видео кайрылуусуна байланыштуу 14-февралда иликтөө баштаган. Милиция Рахманберди уулунун кайрылуусунда айткан маселе боюнча ал мурда бир канча жолу суракка келгенин, бирок өзү ошол фактыны четке какканын кабарлаган. Бул жерде Төлөгөн Рахманберди уулу өзүнүн гана аберин кетирип атат деп ойлойбуз. Ал баягы интервьюсунда билесиздер, мен ички иштер мурда милицияда иштегенмин да, ошон үчүн анан пистолетти мага берди эле депчи. Эмне милицияда иштеген кызматкерлер бардыгы эле бутун атып алыптырбы? Бул ушул сөзү менен ал биринчиден милиция кызматкерлеринин кесипкөйлүгүнө дагы көбүшүп алып жатат да. Экинчиден жалган маалымат берип атат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгындагы анын токмоктолгондон кийин ал рапорт түшүнүк катуу жазуудан, арыз жазуудан баш тартканына карабастан, биздин кызматкерлер өздөрү окуянын жүрүшү тууралуу билдирүү менен кайрылып, ошол билдирүүнүн негизинде кылмыштарды жана жоопторду каттоонун бир эсине катталып, кылмыш иши катары андан кийин 5 адамды кармаганбыз. Ал эми баягы сиз айткан жалган көрсөтмө берүү боюнча бул областный аймагында болуп жатат. Ал болсо буну түштүк аймактык баягы уюшкан кылмышка каршы күрөшүү башкармалык териштирип жатат. Эскерте кетсек, Кылычбек Саркарбаев 2015-жылдан тартып Ош шаардык спорт комитетинин башчысы болуп эмгектенип келген. Кылычбек Саркарбаев өз жазган арызы негизинде кызматтан убактылуу четтелгенин Ош шаардык мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Абсатаров дагы ырастады. Аткаш абдан Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс.